Бир жума ичинде орун алган окуялардын орчундуулары менен тааныштырып, жумалык аналитикалык программасы эфирде. Аны мен Рамиз Каимов тааныштырам. Бул жума ичи өлкөдө саясат жанданды. Анда кырдаалдан пайдаланып, жаңы дайындоолор орун алып, кайбирлеринин бакты ачылса, чечүүчү кызматта отурган айрым чиновниктер креслосунан кол жууп калды. 8 ай мурун дайындалган өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган министрлер кабинети парламенттин ишеним көрсөтпөгөнүнө байланыштуу таратылды. Анын ордуна Мухаммедкалый Абулгазыев баштаган жаңы жетекчилер келди. Бирок аталышы гана жаңы делбесе арасында буга чейин иштеп кеткен эски чиновниктердин карааны көп байкалды. Эми жаңы куралган өкмөт аймактардагы жетекчилерди жаңылоосун баштайт. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Жалал Абад облусунун башкы милициясы Акылбек Мамасиетовдун да иштен кеткендиги кабарланды. Буга чейин айрым депутаттар Тогуз Тородогу чырга байланыштуу Жалал Абаддагы чечүүчү кызматтагылар иштен кетүүсүн талап кылган эле. Ал эми жума башында Жалал Абаддын мэри Салайдын Авазовдун жеп боюнча камалгандыгы тастыкталды. Андан көп өтпөй Энерго холдингдин төрагасы Айбек Калыев да камалган. Бул жума ичи дайындоолор жана камоолор сыяктуу окуялар менен көбүрөөк коштолду. Апта ичиндеги ушул сыяктуу окуялардан кыскача үзүндүлөрдү даярдалган хроникадан көрүңүздөр. 16 апрель дүйшөмбү. Жалалбаш шаарындагы Борбордук базарындагы өрттүн чыгышы коомчулукту сестентти. Социалдык мекемелер өрткө каршы каражаттардын даярдыгын карап, өзгөчө кырдаал жаралчу болсо кандай аракет кылуу керектигине көңүл бура баштады. Жалалбаш шаарындагы жеке менчик базарда иштеген соодагерлер шаар бийлигине нааразы. Телсиз жоонун келип чыгуу себептерин аныктап, тиешелүүлөргө мыйзам чегинде чара көрүү керектигин талап кылышууда. Борбор калаада акылдуу шаар системасынын алкагында видео каттагыштар орнотулду. Эми кылмыш менен жол кырсыктары камера аркылуу көзөмөлдөнөт. Азырынча стратегиялык мааниси бар жолдорго коюлган. Ош шаарындагы таштанды төгүлгөн аймакка жакын жашаган эл шаар бийлигине эскертүү беришти. Наразычылык акциясына чыккан Жапалак айыл аймагындагы тургундар таштанды төгүлгөн аймакты жылдырууну талап кылышууда. 17 апрель шейшембе. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалынын башчысы Улан Чалбаев кече 16 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери колго түшүргөн. Өзбекстан президенти келген учурда жардыруу жасоого шектелген жаран 15 жылга камакка алынган. Шаардык соттун мындай чечимине макул болбогон айыпталуучунун жакындары өлкө башчыга кайрылуу жолдоого мажбур болушту. Мектеп окуучулары смартфондорго алактуу болуп, сабакка болгон кызыгуусу төмөндөгөн. Интернеттеги чектөөлөр жок болгондуктан өспүрүм курактагыларга терс таасири көп. Мындан улам мектеп окуучуларына уюлдук телефонду мектепке пайдаланууга тыюу салуу керек. Бул сунушту парламентарийлер демилгелеп чыгышты. 18 апрель шаршембе. Жалалбаш шаарынын мэри Салайдын Авазов камакка алынды. Камакка алуу Бишкек ЖЭРдеги аварияга байланыштуу козголгон кылмыш ишин алктагында ишке ашырылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдирди. Кыргызстанда мүрзөгө сөө коюу үчүн бир орун 100 000 сомго сатылып жатат. Бул туурасында жогорку кеңештин жыйынында депутат Ирина Карамушкина көтөрүп чыкты. Эл өкүлү көрүстөндөрдө атайын уюшкан топтор чоң суммада акча жасап жатканын айткан. Жаздын жаанчыл болуусу жер көчкү кооптуулугун күчөтөт. Бул учурда көчкү коркунучунда жашагандардын уйкусу тынч эмес. Жалал Абад облусунда эле жер көчкү коркунучу бар 500дөн ашык кооптуу аймак бар. Мындан улам 2000ден ашуун үй бүлөнү башка жактарга көчүрүү зарылдыгы күч бойдон турат. Сузак районунда мыйзамсыз шагыл казуу иштери токтотулган жок. Жеке компаниялар ушул тапта ишмердүүлүгүн улантууда. Бул көрүнүштү көзөмөлдөгөн тийиштүү кызматкерлерге чара көрүү керек. Антпесе башламан казгандар сай жээктериндеги дамбаларга доо кетирүүдө. 19 апрель бейшембе. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев мамлекеттик канал аркылуу берген маалыматын Майлуу Суу шаардык кеңешинин депутаттары четке кагууда. Ал көрсөтүү болсо бир тараптуу мүнөзгө ээ болуп, Сатыбалдиевди жактаган гана аракет бар экенин байкашкан. ЖМТРК аркылуу берилген маалыматтар чындыкка дал келбешин баса белгиленет. ТЭЦтеги авариядан кийин камакка алынган энергетика тармагындагы жетекчилердин саны арбыды. Быйылкы кыштын эң суук күндөрүнүн биринде 26 январь күнү Бишкек ТЭЦтин авария болуп, анын кесепетинен кала тургундары жылуулуксуз калган. Ош шаарында таштанды тазалабаган аймактык кеңештерге айыппул салынды. Алардын бири Сулайманто 3 аймактык кеңешчи. Анткени бул жайда Акбура дарыясынын жээгине чейин акыр чекирге толуп кеткен. Сууга түшкөн таштанды жугуштуу ооруларга алып келиши мүмкүндүгүн тиешелүү адистер эскертишет. Сузак районунун Кыз Көл айыл өкмөтүндө жайыт талашка түштү. Айыл эли ортосунда 11 жылдан бери бул маселе чечилбей келүүдө. Жеке жарандын 7,5 гектар жерди өз атына каттатып алганына айылдыктар макул эмес. Жайыт элдики болуш керек деген тараптар талаштуу жерди кайтарууунун камылгасын көрүүдө. 20 апрель жума.
Кыргыз парламенти тез арада таратылышы керек. Жогорку кеңештин бул чакырылышын өзүнүн татыксыз экенин дагы бир ирет көрсөттү. Позициясы жок күн карамак парламентти таратууга президент өзү кызыктар болушу абзел. Анпеси азыркы жогорку кеңеш менен алга жылууга мүмкүн эмес. Мындай пикирлер парламент өкмөттү кызматтан кетирген жагдайдан улам кайрадан көтөрүлө баштады. Жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы курамын жактырды. Парламент 20 апрелдеги жыйында өкмөттүн программасын, тутумун жана курамын карап колдоду. Жыйынга 115 депутат катышып, макул деп добуш беришти. Кече жыгылган өкмөт курамында шашылыш кетирип, бекитүү жагында парламент шаша киришти. Баткенде 18 апрель күнү көлөмү 45 000 кубту түзгөн жер көчкү жүргөн. Учурда сай айылына баруучу, ичүүчү суу жана сугат суу менен камсыз кылуучу каналдан суу токтоп турат. Буга жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар тарабынан тиешелүү аракеттер көрүлүүдө. Жогорку кеңеш депутаттары кылмоюн экенин дагы бир ирет тастыктады. Парламенттик башкаруу дегени менен анын айтылган сөзгө жарачуу туруктуу позициясы байкалбай келет. Мисалга кече эле айга күнгө теңеп Сапар Исаков баштаган жаштардын министрлер кабинетине бекитип беришкен. Көп өтпөй бийлик алмашуу ыгына карап, ошол эле депутаттар хамелеондой түсүн өзгөртүштү. Өздөрү алып келген коалициялык көпчүлүктө өз премьер-министрин коргой албай туруксуздугун көрсөтүштү. Башкасы каршы болсо да көпчүлүк коалициянын бул кадамга барганы саясатчыларды эмес, жөнөкөй жарандарды да таң калтыра койду. Бул менен бийликке карап мамиле кылуу саясаты кыргыз парламентинде дагы да күч экендигин байкатышты. 8 ай мурда эле өзү оппозицияда жүргөнү да өз добушун макул деп бере салган депутаттар болсо, аз убакыттын ичинде эл алдында баатыр көрүнө чыга келди. Аз күн мурда каршы добуш берүүдөн корунуп, калтыраган депутаттарга жан кирип, өлкөдөгү кемчиликтер тууралуу үн ката баштады да. Парламенттеги бул көрүнүштөр саясий чайкоочулукту дагы да далилдегендей болууда. Анткени өлкөдөгү саясий кырдаал күч алганда эле жогорку кеңештин колу менен өкмөт башчы садакага чабылып кетет. Анын кандай иштегени маанилүү деле эмес. Эгер иштен кетип анын ордуна келген министрлер жаңы идея, жаңы дем күч менен келсе, жалпы элде кол чаап тосуп алууга даяр болмок. Бирок саналуу эле адамдар айланып эле кызмат которуп, кезек менен кресло алмаштыргандай көрүнүш калтырууда. Азыр жаңы дайындалды делген өкмөттүн курамында жаңы чиновникти байкоо кыйынга турат. Кече кызматтан шыпырылган Сапар Исаков менен иштешкени басымдуу болсо, андан мурдагы өкмөт башчылары менен да тыгыз кызматташып, арасында кайра-кайра вице-премьер болгондору да бар. Иштей албады деген сын менен балдар кетип эми анын ордуна чапанын сүйрөгөн чалдар келди деген сынды кече парламенттин айрым депутаттары да берип өттү. Өкмөттүн жаңы курамынын сап башынан эсептей келгенде премьер-министр Абулгазыев өзү буга чейин вице-премьер болуп иштеп кеткен. Азыркы вицеликке дайындалгандардын бири Жеңиш Разаков да буга чейин бул кызматты ээлеген. Дагы бир вице-министр Кубатбек Боронов болсо көп жыл ÖKM тармагын тейледи. Ички иштер министри болгон Кашкарбек Жунушалиев да бул министрликте 1 жылда иштеп көргөн. Ошол учурда жакшы өзгөчөлүк менен эсте калбагандар эми кандай жылы иш көрсөтөт болду экен деген суроолуу көз караштар арбын. Ал эми ишеним көрсөтүлбөгөн өкмөттүн да тең жарымы кайра эле жаңы курамда жүрөт. Көпчүлүктүн оюна койсоң, туруксуз парламентти тарата салып, бири-бирин кайталаган министрлерди да кыскартып, аз гана адамды башкарууга дайындап коюуну жагын колдошот. Бирок майлуу кызматтардан машырлангандар бул идеяны макул көрө беришпейт. Жаңы дайындалган министрлер ким? Парламентте бир туруп жактырып, кайра каршы чыккан коалициялык көпчүлүккө көз караштар кандай? Кийинки аналитикалык материалдан кенен көрүңүздөр. Сөз жаңы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жаңы башчысы Исаков Сапар мырзада. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизди колдоп берип атасыздар бүгүн. Мындан 8 ай мурун жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы баш болгон топ өкмөт башчылык кызматына Сапар Исаковду колдошкон эле. Исаковдун ишине ийгиликтер кааланып, жылуу сөздөр айтылып турганына да аз болгон жок. Анын иш билгилиги жана мамлекетти алга сүрөөгө бардык жактан мүмкүнчүлүгү жетерин айтып, ооз көбүртө сөз салгандар азыр да сапта турушат. Ким жооп бериш керек? Анан бул өкмөттү биз шайладык деп көзүн карап отуралыбы? Ошон үчүн биздин чечим ушундай болду, туура деп ойлойм. Көңүл бурасага чоң рахмат. Бирок эми андай алкыштарды айткан эл өкүлдөрүнүн оозунан негедир башкача сөздөр чыгууда. Анткени бул аралыкта өлкөнүн президенти алмашты да саясий кырдаал өзгөрө түштү. Ошол эле көпчүлүк коалиция бир жума мурда Сапар Исаковдун өкмөтүнүн отчетун канааттандырарлык деп кабыл алса, бир жума өтүп, Исаковго ишеним көргөзбөстөн кызматтан кетирүүгө дээрлик толук бойдон макулдугун беришти. Бул болсо жөнөкөй жарандарды гана эмес, саясатчыларды, кээ бир мандат ээлерин да таң калтырбай койгон жок.
СДПК баш болгон көпчүлүк коалиция биздин сунушуну колдогонуга бир жагынан ыраазы болдум, экинчи жагынан таң калып калдым. Бир жума мурда өкмөттүн отчетуна жакшы баа берип, бүгүн ишеним көрсөтпөөнү колдогону жакшы болбой калды, жеке менин пикирим боюнча. Сиздер коргошуңар керек болчу өкмөтүңөрдү. Бүгүн ишеним көрсөтпөө бул фракция СДПКга ишеним көрсөтпөө деген сөз. Ошондуктан мен Кыргызстан жана бир бол фракцияларга кайрылат элем. Бардык 5 фракция түзүп коалиция кылып СДПК фракцияны оппозиция калтырып койсок, коомчулукта кичине үмүт пайда болот деген оюм бар. Кайсы оор кырдал? Эми биякта Сирия болуп атабы, же бирөө кубалап келатабы. Бир оор кырдал жок. Өкмөттүн башчысы кеткенде калгандардын баары иштей берет. Убактылуу иштей берет. 10 күн болобу, 1 ай болобу, Бельгияда 1 жыл иштеген. Убактылуу коалициялык көпчүлүк болгонго чейин эчтеке шашкан жок. Бул жөн эле шылтоодон шашып атабыз, батыраак чечиш керек деп. Эгерде башында тургандан кийин социал-демократиялык партия тарыхы чоң партия болгондуктан кийин алар үлгү болуш керек. Үлгү көрсөтүп, процедуранын баарын өткөрүп, керек болсо күнөөсү болсо мойнуна алып. Мунун болоруна мен мурун эле бир көзүм жеткен болчу. Генеральный прокуратураны алып атканда булар дагы өзлөрү колдоп туруп шайлаган болчу да. Фракциядан карабай туруп, баа бербей туруп добуш берип атышат каршы деп. Бул партияга мен өзүм ичимен дагы башында чоң болгом, учредительдердин бири болгом. Мен ичим жаман күйөдү. Ушундай эмне болуп баратат бул партияда күндөн күнгө деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү мен айтып атпайм, бажана да кайталап коеюн. Эгерде социал-демократ партия өзүлөрү коалиция кылганда жок болбойт, биз чыгалы, коалициялык көпчүлүктү формировать этели деп кайра келсин. Башка жол менен келсин, бирок мойнуна алып туруп кеткенде болгон. Сапар Исаковдун өкмөтүнүн кызматтан кетишин коомчулук негизинен туура көргөнү менен бул жагдайдын ишке ашырылышында парламенттеги эл өкүлдөрүнүн кадамдарына кескин нараазычылыгын айтышууда. Бири муну эки жүздүүлүк деп бааласа, башкасы жоопкерсиздиктин жеткен чеги катары сыпатташууда. Сунуш кылабыз, иштей албаса кете берет, бирок жооп бербейбиз деген принцип болуп калып атат да. Демек, муну конституцияга дагы ушундай бир нерсени жазып коюш керек да. Эгер коалиция премьер-министрди же бийликтин кандайдыр бир бутагына бирөөлөрдү сунуш кылса, алар жакшы иштей албай калса, ошо сунуш кылган коалиция дагы менимче жооп бериш керек. Не секрет, пришли с корыстными целями. Жогорку кеңештеги депутаттардын басымдуу бөлүгү жеке кызыкчылыгы үчүн отурганы эч кимге жашыруун эмес. Алардын айынан бүгүнкү парламент ар тараптуу алсыз экенин дагы бир ирет көрсөтүп отурат. Ал эми көпчүлүк коалициянын, анын ичинен КСДП фракциясынын акыркы кадамдары бул жөн гана саясат. Но здесь больше политики. Ал эми Сапар Исаков болсо маалымат булактарына маек куруп, жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө байланыштуу айрым пикирлерин ачык айтып өттү. Очень много просьб поступает. Өкмөт башчысы парламенттеги фракциялар менен тил табыша билиши абдан зарыл. Кайсыл министрликке кайсыл фракциянын адамы келиши керектиги эң маанилүү маселелерден экен. Анан дагы дайым эле депутаттар тарабынан өкмөттүн кадрлык саясатына байланыштуу сураныштар болот. Бул кишини тиги кызматка коюп бериңиз, ал кишини бул жака жетекчи кылып коюңуз деген кийгилишүүлөр абдан көп. Бирок мен акыркы мезгилдерде жогорку кеңеш депутаттарынын мындай чалууларына көңүл бурбай, чыныгы кесипкөйлөрдү кызматка коюп баштаган элем. Менимче ушул жагына мага капа болуп, каршылык көрсөтүлдү окшойт. Поэтому я считаю, что каждый должен сидеть на своем месте. Ансыз деле пайдасынан зыяны көп болуп турган. Жалаң саясий интригалар жана өз кызыкчылыктары үчүн иштеп жатканын айтып нааразы болуп турган коомчулук бул жагдайлардан улам жогорку кеңешти тез арада таратууну кайрадан талап кылышууда. Антпесе бул курам менен өлкөнү алга сүрөөгө мүмкүн эместигин бир айтса, башкасы парламентти түп тамырынан жоюп салуу керектигин белгилейт. Болор иш болду боесуна кангандан кийин шайлады премьер-министрди. Ошолорду шайлагандан кийин президенттин алдыдагы койгон максаты ушу парламентти таркатуу болуш керек. Бул парламент башынан элге кыйшык отурган, ошо ойдон азыр же түшүп кетишпеди бир жолу, же калып калышпады, элди чалөөлүк кылып өлтүрүп бүттү да. Бул парламент олигархтардын парламенти. Өздөрүнүн жанын сактаган, өздөрүнүн акчасын сактаган, өздөрүнүн аларга привилегия гана керек үчүн келген парламент эч качан эл үчүн иштебейт. Ошондуктан муну таркатып башка. Таркатканда дагы кайра бул шайланган депутаттар экинчи кайра койгонго акысыз кылып туруп, анан кийин таркатыш керек да. Же болбосо кайра эле бир айланышып, тегеренип, акчасын кошуп келе берет, ошо акчасын кылган үчүн келе берет. Тукумуңду таза карма.
акылыңды таза карма, оюңду таза бер. Парламентке мен ойлойм ошондой акылы тунук, жүрөгү таза, керек болсо жаштардан алсын, керек болсо орто муундардан парламентке келсин. А качанга чейин биз акчага сатылган адамдар менен алар керек болсо бүгүн аялын сатат, жерин сатат, керек болсо элин сатканга даяр. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени урматтуу төрага биринчи маселе. Кандай болгон күндө да өлкө саясаты кезектеги өкмөттү оодара салып, жаңысын түздү. Бул менен премьер-министрди алмаштыруу жагынан дагы рекорд жасоодо. Жылына бирден өкмөт башчы алмашса, эми 2ден алмашууга өткөндө өңүт калтырды. Жаңы куралган топтун дээрлик басымдуусу буга чейинки премьер-министрлердин бир канчасы менен активдүү иштешкендер болду. Көп деле жаңылануу байкалган жок. Ишке жаңыдан кирүү алдында турган топ төмөндөгүлөр. Сунушталган жаңы өкмөттүн курамы: премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, дагы бир вице-премьер-министрликке Жеңиш Шыразаков, вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, өкмөттүн аппарат башчысы Мурат Мукамбетов, экономика министри Олег Панкратов, каржы министри Адылбек Касымалиев буга чейин иштеп келген. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев буга чейин иштеп келген. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиев буга чейин иштеп келген. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева буга чейин иштеп келген. Юстиция министри Айнур Абдулдаева буга чейин иштеп келген. Тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев буга чейин иштеп келген. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумаголов буга чейин иштеп келген. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова буга чейин иштеп келген. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин жетекчиси Улан Рускулов буга чейин иштеп келген. Байланыш жана маалымат технологиялар мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев, коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Эрлис Тердикбаев, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жетекчиси Идрис Кадыркулов. Өкмөттүн бул курамын парламент кезексиз сессиясында көпкө талкуулады. Буга чейинкилерди да дал ушундай система менен бекитип келишкен. Бирок көпчүлүк учурда премьер-министрлердин отчетунда уга алышпай кыйналышчу. Өкмөттүн бул курамын болсо коалициядагы айрым депутаттар бекитпей туруп сынга алды. Анда дал ушул эле адамдар буга чейин өкмөттү башкарганы айтылып, өзгөрүүлөрдөн көп деле үмүт кылынган жок. Рыскелди Момбеков болсо бул курам чапанын сүйрөгөн чалдардан түзүлгөнүнөн наразыланды. Өкмөт дегенди бир күндө кетип, бир күндө өкмөттү келтирип отуруп берсин да түз суроолорун, түзүмү боюнча, курамы боюнча, курагы боюнча берсин. Анан кийин эле айта калабыз ушу кошомат кылып жүрүп. Кошомат кылып жүрүп көрдүк го. Эркелетип жүрүп, эртелетип кетирдик го бир өкмөттү. Эми буларга да берсин да суроо. Анан кийин суроолор кайталанып атат деп. Өкмөт деле кайталанып атпайбы? Мурукулар эле келип атпайбы? Мурукул эле программа. Таза 40 адам деди, 40 адамды алып келди. 20сы жыдып кетти, 20сы жылып кетти. Кайта эле келди. Ошол эле программа, ишеним жана биримдик. Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода. Парламентти таркагыла деп элдер шоо атпайбы? А биз бүгүн отуруп алып, кайта парламентти коргогондун ордуна интик кылып атасыз. Биз добуш берүүчү машинага айланып калбадыкпы? Силердин айыңардан, ушундайлардын айынан. Биримдик, ишеним, жаратмандык программасы менен Өкмөт өз программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атады. Буга чейинки премьер-министрдин таза коом программасын улантаарында убадалашты. Бирок бул жолку өкмөттөн да өзгөчөлүк күткөндөр аз. Вице-премьерлер менен айрым министрликтер ашыкча экендиги соц тармактарда сынга алынууда. Ички өндүрүм өзүн өзү актабай, казынада тартыштык болуп турганда ашыкча чыгым катары бааланат. Кичинекей Кыргызстанга ушунча виценин эмне кереги бар билбейм. Эгер ажо жакшы иштесе, бизге вице эмес, премьердин да кереги жок болуучу. На одного раба 10 прораба деген ушулда. Алакандай кыргызга мынча министрдин эмне кереги бар? Көп суур ийин казбайт, ийин казса да кенен казбайт деген макал да бекеринен эмес. Көбүн жоюш керек, калганын бириктириш керек. Россияда биздикинен алдаганча чоң территорияны бир эле губернатор башкарат. Азыркы депутаттардын уяттары жок, олтуруп алышып, жакшы иштегендерге бут тосуп, кимди шайлап берели, доошумду бул министрликке берем деп акчаларды жыйнашат деген кагырыш кеп туура окшойт. Жалпы эл бизнесмен депутаттарды жоюп, бир мандаттуу парламентти шайлаш керек го. Антпесе чала бышпаган мыйзамдар менен балдарыбыз кор болот. Бүт баары эле ордунда калыптыр. Эч кандай өзгөрүү болбойт. Бөркүңөрдө ишенгиле. Финансы министри так ошол НДСти налогчуларга төлөп, жасалма документтер менен чыкпадыбы? Так ошого жол берген киши. Финансы министрин алмаштырмайын мамлекет өнүкпөйт.
Асан менен Үсөн эле алмашыптыр. Калганы ошол эле эскилер. Болгону жаштары кетиптир. Бул курамда иштеп көрбөдү беле. Кана жалыш, убакытты эле созуп жатасыздар. Бул жолку кызмат бөлүштүрүүдө бир бол фракциясы жолдуу болуп чыга келди. Айрым министрликтер менен өкмөт мүчөлөрүндө бул фракциянын кишилери басымдуулук кылды. Ал эми жыгылган өкмөттүн учурунан пайдаланган республика ата журт болсо, бир вице-премьерликке ээ болду. Эскерте кетсек, парламенттеги дал ушул 6 фракция Сапар Исаковду өздөрү дайындап, оппозициясы да 8 ай мурун каршы добуш бере албай калтырашкан эле. Жаңы ишке киришкен Мухаммедкалы Абулгазиев болсо, эгемендүүлүк алгандан кийинки өлкөдөгү 30-чу өкмөт башчы катары кабыл алынды. Өткүрбек Рахманов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, жумалык үчүн. Жаз келип, жаандын көп болуусу көчкү коркунучтуу аймактагыларга жага берген жок. Анткени өлкөдөгү кооптуу аймактагылар жаандуу түндөрдө үйлөрүндө уктабайт. Түнкүсүн келүүчү кырсыктан сактанып, алар жакын туугандарынан баш паник тапканга аракет кылышат. Ушул тапта көчкү алдында коркуп жашагандар көп болгону менен мамлекеттин чыгарган чечимине баш ийбеген үй бүлөлөр көп. Алар эч жака бара албастыгын айтышып, олуттуу колдоого муктаждыгын билдирип келишет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жергиликтүү айыл өкмөттөр мамлекеттен бир жолу жардам алып, аны пайдаланып, бирок эски конушунан да таштап кетүүнү каалабагандар көп экендигин эске салышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында Жалал-Абад облусунда 500дөн ашык кооптуу аймак бар. 2000дей жашоочуну тынч жайга көчүрүү зарылдыгы турат. Кыргызстанда 2017 жылы 325 жаратылыш кырсыгы болуп, андан 141 киши каза болгон. Булардын ичинен кар көчкү, жер көчкүлөр 45 кишинин өмүрүн алса, өрттүн айынан 5 киши көз жумган. 2017 жылдын 29 апрелинде Өзгөн районундагы Аюсай айылында да жер көчкү 7 үйдү басып калган. Көчкүнүн алдында калган 6 үйдөн 24 киши каза болгон. Алардын 9-у балдар болуучу. Көчкү коркунучунан улай эле өлкөдө сел кырсыгынын кооптуулугу да жогору. Каттуу жамгыр төгүп өтсө эле арыктарга суу атпай кыян жүрүүсү көп күтүлөт. Айрыкча сайлар менен дарыялардагы суунун көбөйүүсү жаз күндөрүндө көбүрөөк коркунуч жаратат. Буга байланыштуу жазгы 3 ай аралыгында сайлардын кум таш сыяктуу инеттик заттарды казууга каттуу тыюу салынган. Бирок бул көрүнүшкө көңүл бурган жан жок. Ушул тапта Сузак, Базаркоргон аймактарындагы дарыяларда таш кум казуу иштери мурункусундай эле жүрүп жатат. Жергиликтүү бийлик болсо бул багытта мыйзам жагынан чектөөгө алсыз экендигин айтышат. ЭКТ инспекциясы болсо азырынча андай абалды байкай электигин кыйытып келет. Адистер туш келди казылган кум шагалдардын айынан сай жеги жукарып, жашоочулардын эгин талааларына чейин суу басып жаткандыктарын айтышат. Бул коркунучтун алдын албаса, айылдуу конуштарга чейин кооптуулугу жогорулайт. Жазгы кырсыктардан сактануу кандай жүрүүдө? Кабарчыбыз кызыгып көрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жыл сайын жер көчкү коркунучу бар аймактарды тактап бүтпөй келет. Кызыл тизмеге киргизилген турак жайлардагы жашоочуларды көчүрүү талабын да коюшат. Бирок буга көпчүлүк үй ээлери макул боло беришпейт. Ата-бабаларыбыз ушул жерде өскөн деген таризде. Мындай көрүнүш Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүндө да бар. Учурда 37 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Жаан-чачын күчалары менен тууган уруктан баш пайнек сурап чуркашат. Жерди 94-жылы жер берилген экен. Сода анаканымат азгина такта шипір берілген екен. Анан эллер сала албай кыйланып салмайген екен. Бул жер көчкү 1994 жылы пайда болгон. Мындан улам 37 үй бүлөгө жер тилкелери бөлүнүп берилген экен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мындагылар жер которо элек. Жергиликтүү бийлик болсо көчкүдөн сактануу үчүн бак тигүүнү колго алган. Азыркы күндө булардын балдарына үйдү салышып, өздөрү бул жерде жашап атат. Мындай кооптуу болуп неме болгондо бул жерден барып балдарыныкын жашап жатышат азыркы күндө. Азыркы күндө бардыгы ушу балдарыныкын жашайт. Азыркы күндө 15 гектар жерди ушу бадам көчөтүн эктиртип, бадамдын уруктарын таштатып жатабыз. Ушу кооптуу жай немелерге. Учурда аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам өлкөнүн айрым жерлеринде жер көчкүнүн жылуу процесси активдеше баштаган. Анда эң коркунучта турган аймактар деп Жалал-Абад облусунун Сузак районунда эле 14 айыл табылса, Базаркоргон, Аксы районунун тоолуу зоналары менен Жалал-Абад шаарындагы адырлуу айылдар байкалган. Сузак району боюнча 287 жер көчкүсү ушул кооптуу айылдарга адамдын өмүрүнө коркунуч келген 287 көчкү катталып, ошонун ичинен бардыгы изилденип бүткөн. Жалпысынан алганда бир 500дөн ашык көчкү бар.
Ушул тапта Жалал Абад облусундагы 800-гө жакын кооптуу аймакта жашаган үй бүлөлөр коркунучтуу кырдаал жаралган учурда жакындарыныкына көчүрүлүп турат. Ал эми көчкү жүрөттөргөн аймактардагы жашоонун биротоло токтотуп, башка жактан жай куруу жагы жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Ал жарандарды көчүрүп чыгаруу боюнча азыркы учурда жергиликтүү бийлик менен биргеликте мындай өтө чоң жумуштар өткөн жылдагы, быйыл дагы жүргүзүлүп жатат. Ал эми калган ошол 1000ден ашык үй бүлө бүгүнкү күндө ошол кооптуу аймактардан жылбай көчпөй ошол өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салып жашап жатышат. Кыргызстанда 2017 жылы 325 жаратылыш кырсыгы катталып, андан 141 киши каза болгон. Булардын ичинен кар көчкө, жер көчкүлөр 45 адамдын өмүрүн алса, өрттүн айынан 5 киши көз жумган. 2017 жылдын 29 апрелинде Өзгөн районундагы Аюсай айылында да жер көчкү 7 үйдү басып калган. Көчкүнүн алдында калган 6 үйдүн 24 киши каза болгон. Алардын 9-у балдар болчу. Сузак районунда мыйзамсыз шагыл казуу иштери токтотулган жок. Жеке компаниялар ушул тапта ишмердүүлүгүн улантууда. Бул көрүнүштү көзөмөлдөгөн тийиштүү кызматкерлерге чара көрүлүү керек. Антпесе башаламан казгандар сайжектериндеги дамбаларга доо кетирүүдө. Аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнөн улам дарыядагы суунун көлөмү дагы да көтөрүлдү. Жакында эле адистер келишип, дарыяларда казуу иштери 3 айга чейин такыр жүрбөйт деп кетишкен. Бирок бул буйрук иш жүзүнө ашпай төңдөнөт. Проливание деген жерге көп кетти жер. Машиналар түшүп атат. Ошого бир машина шагала барып көзгөгөнгө. Сугарымыз жок. Сай ичиндеги таш шагыл сыяктуу инеттик заттарды казуу иштерине 3 айга тыюу салынган. Мындай чечим бирок Базар Коргон жана Сузак райондорунда аткарылбай турат. Ушул тапта ишкерлер туш тараптан казуусун улантышууда. Сузак районунун аймагында шагыл ташыган айдоочулар эч кандай тоскоолдуксуз иш жүргүзүп жаткандыгын ачык айтышууда. Ал тургай киргизилген чектөөлөрдөн да кабарсыз болуп чыкты. 200 сомго yükleyaptı. Prosto şagıldı. Mahallelerge 700 сом, 600 сом hem çıkıyapız. Силер багы шагал казууга тыюу салынды дедилер. Казып эле атасыңарбы силер? Жок, бана уш неменин сайды жиналып атабыз да, тазалап. Ким казып берип атат силерге? Уш багырышып келип атат. Маалыматыңар жокпу силерге? Эч ким эскертпедиби? Жок, эскерткен жок. Март айынын этегинде эле дал ушул шагыл казгандарга текшерүү жүргүзүлүп, көрсөтүлгөн эрежелерди одоно бузгандыгы ачыкталган. Айрым компанияларга эскертүүлөр да берилген. Сайдагы дамбаларды оңдоп түзөө үчүн 3 айга чейин инеттик заттарды казууга тыюу салынган. Мындай чечимди Өнөр жай, энергетик жана жер казынасын пайдалануу комитети кабыл алган. Көзөмөлдөө жагын жергиликтүү бийликке милдеттендирилген. Лицензия боюнча, проекттер боюнча силер толугу менен куму болобу, ташы болобу, толугу менен дарыянын нугунан алып чыгып кетишиңер керек. Тилекке каршы силер андай кылбай атасыздар. Кечөө көрдүк, туурабы? Бул биринчиден бул чоң нарушение. Эмнеге алып келет? Биринчиден бул нарушение силердин лицензияңарды токтотууга 3 айга чейин. Эгерде нарушенияларды жокко кетирбесеңер же устранять этпесеңер, анда полное аннулирование. Чындыгында 3 айга токтотуу жарыялагандан кийин бул эми эгерде иш жасай турган болсо, эки тең инспекция буларга предписание берип, анан же болбосо керек болсо штраф салса, ошолордун немесине көбүрөөк кирет да. Анан бирок бул учурда элдерди карапайым элге деле штраф салынып калышы мүмкүн деп болуп атат да. Карапайым эл үйүнө бир кичинекей временкасына деле шагыл ташыса да, ошолорго салып койгон учурларда анда элдерге наразычылык пайда боло баштайт. Жалал Абад жана Сузак аймагын карамагына алган экотек инспекция болсо, мыйзамсыз казуу иштери боюнча кабары жок болуп чыкты. Канча жеке компаниянын лицензиялары бар экенин да так тастыктай алышкан жок. Эгер рейд учурунда ачыкталса гана чара көрүү жагын карап көрүшөт экен. Жалал Абад регионалдык бөлүмү бар да. Булар ишкердик болгондугуна байланыштуу ушулар менен баягында макулдашып, пландан тышкары жолдомо алып, 28 марттан 6 апрелге чейин ушул 15 субъектini планга киргизип, ушул пландан тышкары текшерүү жүргүзүп келдик да. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен баягында тийиштүү баягында текшерүү акциялары түзүлүп, бузууларды четтетүү тууралуу эскертме жазуу буйруктар берилди. Жалал Абад жана Сузак районунда 21 жеке компаниянын лицензиялары бар. Март айында текшерүү жүргүзүлүп, 10 ишкердин лицензиясын жокко чыгаруу керектиги көтөрүлгөн. Ал эми казуу иштери июнь айына чейин токтотулган эле. Буга лицензиясы бар ишкерлер да макул болушкан. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, жумалык үчүн.
Ош шаарындагы таштанды төгүлгөн аймакка жакын жашаган эл шаар бийлигине эскертүү беришти. Нааразычылык акциясына чыккан Жапалак айыл аймагынын тургундары таштанды төгүлгөн аймакты жылдырууну талап кылышууда. Алар түтүнгө ууланып жатышат. Зыяндуу зат каптаган аймактын эли балдардын өмүрүнөн кооптонушууда. Алган эмес, айылга жакын жайгашкан заводдон чыккан түтүн да кошумча болууда. Жапалак аймагындагы таштанды жайынан пайда болгонуна бир канча жыл болгон. Аны башка жака жылдырып атайын жай курууга Европа өнүктүрүү банкынан каражат да берилген. Азырынча жергиликтүү бийлик нааразы болгон тургундардын талаптарын чече албайт. Анткени ылайыктуу жер таба албай убара тартышууда. Жашоочулар болсо жергиликтүү бийликтин мындай аракеттерин жактырышпай келет. Жер табылганча жашоочулар ууланып бүтөт деген ойдо келишет. Жапалак аймагындагы элди кооптондурган темирди кайра иштеп чыгуучу жана кыш чыгаруучу завод орун алган. Тынымсыз иштеген ишканадан чыккан түтүн да айылды каптап турат. Андыктан аларга кечкисин чектөө киргизүүнү талап кылышат. Тургундардын кайрылуусунун негизинде экотех инспекциясы заводдун ишмердүүлүгүнө убактылуу чектөө киргизген. Учурда андагы зыяндуу затты тазалап тургучу фильтр колдонулганын же жоктугу текшерилип жатат. Эгер эреже сакталбаса, айып чарасы колдонулаарын билдирет. Ал эми завод ишкерлери айтылган дооматтарга макул эмес. Алар баары талапка ылайык иштетилип жаткандыгын бетке тутушууда. Тазалык менен таштандыга байланыштуу жагдайды кабарчыбыз сурамжылап көрдү. Ош шаарында чыгарылган таштандыга жакын жайгашкан Жапалак аймагы бул жердеги түтүнгө ууланып жатканын айтышат. Анткени бул аймакта жашаганга мүмкүн эмес. Кечкисин түтүн каптап, тумчугуп калышат. Андыктан жергиликтүү бийликке бир нече ирет кайрылышкан, бирок эч кандай бул боюнча натыйжа чыкпай жатканына нааразы болушууда. Башты 6 жыл болду. Бу мен кайрыла берип, мэрге дагы, мэрияга кат жолдодук, айыл өкмөт баарына кат жолдодук. Бирок результат жок. Biz ушул жерде жашап, ушул жерде чоңоюп калган себебинен бизden жылганга мүмкүнчүлүк жок. Биз кайка жылабыз. А бул мусорду уже бул шаардан күйүп чыгат, булчу. Келет, берге төгөт, бул өчпөйт. Бул нөшөрлөп жамгыр жаса, даже пожарный менен өчүрсө өчпөйт бул. Түйүнөн күйүп тура берет, түтүн мына көрдүсүңөр саат 6:30-7:00 уже биздин айылга барат. Түтүн каптаган аймак түрдүү ооруга чалдыккан эл акыркы учурда таштанды төгүлгөн жерден чыккан түтүн бул жашоочулардын өмүрүнө кооптулук жаратып тынчын алууда. Дем алуудан заарканган эл аргасыздан чогулуп талаптарын коюуга батынышты. Анткени түнү бою түтүнгө ууланып түрдүү дартка чалдыгышат. Эми азыр айрыкча көбөйүп атат да. Ол убакта эмне түтүндөр аз бекен, мына жерде арматурлар, кыз сабаттар ол убакта жок эле. Ошодон бу азыраак болчу эле. Азыр эми үчөө кошулуп эми жыгылы түтүн. Түнү чыксаң, түнү бир маалда чыксаң, буну эл каптайт, мына жака карап түтүн. Өзүңчө баягы буулугасың да, жүрөгүң сыгылат. Жүрөк оорулуу деле болуп атабыз азыр ушул түтүндүн дардынан. Маселе бир канча жылдан бери күчөп чегине жетти дешет. Талаптарды орундатабыз деген курулай убадалар элден толкунун чыңалткан. Бу адамдын ден соолугун ойлош керек. Же ойлобойбу бу? Эл керекпи же керек эмеспи? Азыр мусорду не только Ош, атраптагы башка райондор алып келип төгүп атат буяка. Ким оны контролду кылып, ким неме кылып атат? Эч ким контролду кылган эч ким жок. Мусорду түтөтүп коет. Түтүн каптап баары жокты. Жаш балдар жөтөлүп атат. Бизге өлүп кетсин, биз эми 60га чыгып калдык. Биздин өлөрүбүз калды, өсөрүбүз калган жок. Мына 2 ай болду. 2 айда 12 адам келген. 12 адамдын бири гана азыр кабар алдыбы? Жаз келип атат, жамгыр жаап атат, анан мусор агып чыгып атат. Свалкадан сасыктар агып чыгып атат. Кантип атасыңар, эл кантип атат экен деген неме барбы? Жок да. Бу элди кыса бербегиле, эл калаган кылсын, эми тосун аны жерде. Элем тажады да. Болбосо мына үкөм айткенде бизге анияктан үй салып берсин. Свалкасын ала берсин. Эч ким талашпайт оны. Чыгарылган таштандылар Жапалак аймагына 1956 жылдан бери төгүлүп баштаган. Ал учурда калктуу конуш болбогондуктан жергиликтүү бийлик ушул аймакты тандап алган экен. Карабастан аймакка турак жай салууга жер дагы берилип, элдер отурукташып калган. Эгерде ошол учурда таштанды аймактын тиешелүү документи болгондо калктуу конушка жер берилбеген эмес дешет. Качан гана элдер жайгашып, абал курчугандан кийин гана 1990 жылдары документ менен камсыздалган. Ош шаарында таштанды төгүлгөн аймак 50 гектар жерди ээлейт. Буну башка жака жылдыруу үчүн жергиликтүү бийлик 30 гектар жерди издөө аракетин көрүп жатат. Бирок ал шаар ичинде жок болгондуктан башка райондорго сунуш берилген. Бирок жергиликтүү кеңештин депутаттары шаардын таштандысы үчүн жер бөлүп берүүгө каршы чыгышууда.
Алгач Онадыр аймагынан жер табылып жылдырууга аракеттенип башташкан, бирок Тилке Кара Суу районуна карагандыктан алар ажыратып берүүнү каалаган эмес. Андан кийин Ноокат Ош жолуна 30 гектар жер сурап, бирок райондун жергиликтүү кеңешинин депутаттары да каршы болушкан. Эми кийинки аракет маада айыл өкмөтүнө болууда. Кандай кабылдайт сессияда белгилүү болот. Шаар бийлиги болсо жер табылбай туруп эле Европа өнүктүрүү банкынан 10 миллион евролук насыя алууга батынды. Анын 50% гранттык негизде берилсе, жарымы насыя менен пайызы төлөнөт экен. Ошол 10 миллион евронун бардык макулдоочулар бүттү, акча даяр. Бүгүнкү күндө өкмөт менен Министерство финансы менен бардыгы менен макулдашып бүтүлгөн. Анын 5,5 миллион евросу ушул мусор полигонун башка жакка жылдыруу, же болбосо жаңы мусор полигонун курууга жумшалат. Ал эми 4,5 миллиону ошо бүгүнкү күндө ошол таштандыларды ташуу үчүн жаңы техникалар сатып алабыз. Андан сырткары ушул шаардын негизги көчөлөрүнө навестерди куруп, ошол навестердин ичине бир кубтук мусор ящиктерин курууга жумшалат. Жапалак аймагындагы элдин көйгөйү муну менен эле чектелбейт. Темирди кайра иштетип чыгуучу жана кыш чыгаруу заводу дагы орун алган. Тынымсыз иштеген ишканадан чыккан түтүн дагы айылды каптап кирет. Андыктан алар кечкисин чектөө киргизүүнү талап кылышууда. Арматурный заводдун маңдайында, көпүрөдө. Кечки саат 7-де жалын чыгат. Saat 5:30'da men namazga turgandayım, jalın çıkıp turgan. Bu şehirde Mehmet Çöbe'de kalmadı, kuğrap. Albay koydu 2 yıldan beri Mehmet Çöbe, kuğrap kaldı. Baldardın den soluğun koyar, hazır menüme varsan 4 balam tencede götürüp, bardığı ısıtma temperatura. Mahallede baldar dukturdu. Bu meriyagan ne bundayıklar bir karagan adam bulmaydı, yaptın açığı. Boptur diye daldap koyup getirdi. Suvalkaga alı jetpeydiken bulardım. Аталган заводдор шаар бийлиги менен түзүлгөн келишимге ылайык салыктарын төлөшөт. Алар да кызматына чектөө киргизүүгө мүмкүн болбойт экен. Ал эми тургундардын тынчсыздандырган жагдай боюнча кат менен кайрылуу талабы бар дешет. Ошондо гана чара көрүлөрүн айтышат. Бүт нерсе мыйзам чегинде каралат. Менен биз мындай кылабыз, андай кылабыз деген мен айта албайм. Кагаздарын текшеребиз, госэкотехинспекцияны жөнөтөбүз. Сиз айткандай багы саат боюнча жумушчулардын сааты азбы же көппү, аны только мыйзам чегинде карайбыз. Булардын арасында келишимди көтөрүшүбүз керек. Дегени менен тургундардын арызы эчак эле шаар бийлигине келип түшкөн. Анын негизинде экотек инспекциясы заводдун ишмердүүлүгүнө убактылуу чектөө киргизген. Учурда андагы зыяндуу затты тазалап туруучу фильтрдин болгондугу же жоктугу текшерилип жатат. Ал ишкердүүлүгү токтоп турат. Деги эле ишкердүүлүк толук эмес, жанакы ошол түтүп аткан отказан токтоп турат. Себеби ал жерде биз толук кандуу текшерүүнү бүтө элекпиз. Ал жерде фильтрлерди коюп туруп, бирок биз барган мезгилде ошол түтүндүү зыяндуу заттарды, атмосфералык абага чыгаруучу зыяндуу заттарды кармап калуучу фильтрлерди бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп атабы, иштебей атпайбы, бул боюнча биз эми анализ жүргүзүп атабыз да. Темир чыгаруучу завод ээлери тургундардын арызын негизсиз деп баалашат. Анткени мындай кечкисин жумуш токтоп, эрежелер сакталат дешет. Алар да аймакка жардам көрсөтүп, заводдун эсебинен таза суу да чыгарып беришкен экен. Бирок андан дагы түйшүктүү дем алуу маселеси турат. Временно приостановили. Поэтому вот выйти состояние сейчас нерабочее состояние. Көрүп турасыңар, иштебей турган абалын. Буга жашоочулардын арызы себеп болду. Темир иштетип жаткан цехтин таасири жок. Жанында таштаны төгүлгөн жай бар. Бизде иштөө тартиби 8-ден кечки 8-ге чейин. Түнкүсүн иштебейбиз. С 7 и до 7 часов останавливается. Ночью мы не работаем. Таштандыны кайра иштетүү максатында шаарга бир канча инвесторлор келип, бирок алардын талаптарын аткарууга мүмкүндүк болбогондуктан кайтарылган. Шаар ичинен күнүнө 1200 куб таштанды чыгарылат. Бюджеттен болсо 1 миллион 800 миң сом каражат каралган. Быйылкы сумма болсо 1 миллион сомго көбөйтүлгөн. Зыянсыздандыруу иши жылына 10-12 ирет жүргүзүлөт, бирок тургундардын абалын эске алганда ал аздык кылат. Дем алуудан кыйналган элдин түйшүгү быйылкы жылы чечилеби же натыйжасыз аракеттер менен коштолобу алдыда маалым болот. Ал эми биздин канал аркылуу шаар мэрине зыяндуу заттан арылбаса, олуттуу чарага барышаарын эскертишет. Өз биякта свалкаңыз тойгозуп атса, суу тойгозуп атса, мусор тойгозуп атса, алдап коюп кете бериш керекпи бу? Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары, жумалык үчүн. Бул жак кайда атат? А кечинде
Өтүп бара жаткан жума мына ушундай жаңылыктар менен коштолуп турду. Биздин каналдан алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Студияда мен Рамис Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.